Кыргызстандын туруктуу жана транс чек аралык туризмин өнүктүрүүгө, чөлкөмдөгү интеграцияны чыңоого жана Борбор Азияда бирдиктүү туристтик мейкиндикти түзүүгө багытталган Туризм 2030 эл аралык форуму жана туристтик сезондун расмий ачылышы 3 майда Чолпон Ата шаарында өтөт. Иш-чара 2025-2030 жылдарга туризмди өнүктүрүүнүн жаңы программасынын алкагында өткөрүлүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен катар мамлекеттик органдардын, дипломатиялык корпустардын, эл аралык уюмдардын жана өлкөнүн туризм тармагындагы эксперттер катышат. Туристтер үчүн өлкөнүн ачыктыгын жогорулатуу жана аларды тартууда мамлекет башчы Садыр Жапаров тарабынан Борбор Азияда бирдиктүү виза киргизүү демилгеси маанилүү кадам. Бул чара туристтик агымды кыйла көбөйтүп, регион ичиндеги маданий байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Туризм 2030 форумунун алкагында 3 майда эл аралык ысык көл чуркоо марафону өткөрүлөт. Спорттук иш-чара Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо эртең мененки саат 8-де старт алып, марафондун жалпы узундугу 42 чакырымды түзөт. Ошондой эле 21, 10, 3 чакырымдык марафон менен 10 чакырымдык скандинавиялык жүрүш жана балдар үчүн да чуркоо каралган. Иш-чарага катышуучулардын саны 3000 адамды түзүп, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн командалары өздөрүнүн атактуу спортчулары менен да катышышат. Марафон тууралуу маалыматты Ranza Silk Road Chekit.com сайтынан же болбосо экрандагы телефон номерлери аркылуу алсаңыздар болот. Эл аралык ысык көл марафонуна 2025 жылдын 25 апрелине чейин гана каттала аласыз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын кубогунун ат оюндары фестивали менен коштолуп, ал 3 майда Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо өткөрүлөт. Программада аргымактардын жарышы, кунан жорго, бышты жорго салмай, гүлүк жорго жана жорго салыш менен аламан байге ат оюндары каралган. Андан тышкары кыз куумай, эреңиш жана тыйын эгмей улуттук оюндары уюштурулат. Иш-чара кыргыз эстрада жылдыздарынын концерти менен жыйынтыкталат. Байланыш үчүн телефондор 0705 38 96 90, 0707 46 63 55, 0500 00 80 09.